Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан ірі базары жоқ каналы. Бүгін 5 август 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Кызыласкер тараптан сіздерге сатылуучу жер там үй көргөзбөкчүмүн. Видеоны өткөрүп аягына чейин көрүп туруңуздар. Азыр сіздерге биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер Денисиевна жана Пишпек көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Сатылуучу үйүбүз ушул Пишпек көчөсүнөн түз чыгып барганда оң тарапта Монгольский көчөсүндө, Монгольский переулокто жайгашкан туғандар. Анан бул жерден көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурчтарына барышат. Бир аз чыгышыраакка бассаңыздар Шлагбаум, андан ары Ош базары жакын. Бу жакта Сары Өзөн дыйкан базары жакын жана Дордой Моторс, Кудай берген базарлары деле жакын болуп калды. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Туғандар, лайктан басып, өз оюңуздарды комментарий жаздырыңыздар. Жана ошондой эле бул жерде строй материал саткан Нелстрой чоң базарчасы деле үйүбүзгө жакын болуп калат. Мынакей туғандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарылышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тараптан көрүнүшү Дареги Монгольский көчөсү 13-чү даректе жайгашкан. Бул мынакей көчө тарабы. Көрүп тургансыздардай пескоблок менен забор конгон жана көрүп тургансыздардай ворот орнотулган. Чыгыш чек арасы мынакей бул навес бүткөн жерге чейин. Бул жака чейин койгон, стальбага чейин. Батыш чек арасы бул гараж бүткөн жерге чейин. Шиферден болгон заборго чейин болуп калат тугандар. Мектептер боюнча айтсак, жакын жерде 2 мектепке сиздер жөө барып келе алат балдарыңыздар. Садиктер бар тугандар. Бул жакта чоң строй материал саткан базарча. Бу жакта Дордой Моторс, Кудай берген базарлары, Ош базары жана Сары Өзөн дыйканга деле анча деле алыс эмес. Ушул базарларга жакын болуп калат тугандар. Андан ары короосуна кирейин деп калган маалыматтарды берейин. Жерин аянты 8,5 соток тугандар. 8,5 сотокунда бир аз көбүрөөк экен документте. Үй ээси азыр 8,5 соток деле айтып кой деди. 8,6 же болбосо 8,7 ушундай соток экен. Мынакей бул короосу. Ал тарабы көрүп тургансыздардай стяжка. Үйүздүн түштүк тарабында мондай поликарбонаттан болгон навес бар тугандар. Ылдый тарабында тапчан бар экен. Ал жагында жүзүм бактары. Анан документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Таптаза документи дейт. Алган адам келсе эле үй жакса сразу өткөрүп беребиз. Эч кандай проблемасы жок дейт тугандар. Үй жөнүндө айтсак, узун турасы 15ке 10 тугандар, стенасы кирпич менен болгон. Навес мансард тибинде салынган үй тугандар мынакей. Үйүбүздүн үйдө турган мансард. Мансард бирок азыр учурда толуктуу бүтө элек. Мансард толуктуу бүтө элек. Анан ал тарабында мондай шлакоблок менен болгон. Летний кухняга же болбосо времянка үчүн салынган ондай помещениялар бар экен. Ал жагында склад. Мына ушундай. Анан бул забордун ары жакка өтсөк, ал жакта бош жер бар, бир аз бактар. Анан жер жемшегинге жер ал жагы. Азыр сиздерге биринчи жолу үйдүн ички тараптарына көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем тугандар. Суу, свет бар, канализация центральный, анан природный газ деле бар тугандар. Мынакей бул киргенде эле прихожка жайгашкан. Бул прихожкадан биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Азыр сиздерге биринчи жолу оң тараптагы бөлмөнү көргөзөйүн. Бу жакта кухня, ички тарабынан раковина орнотулуп суу чыгарылган тугандар. Мынакей. Андан түзөтсөк бул жакта мондай бир бөлмө. Менин оюмча тамактануучу бөлмө окшойт негизи боюнча. Потологу пластик, дуалдары обои, пол жыгачтан болгон пол тугандар. Андан ары ушул жерден оң тарапка кайрылсак бир коридор. Бул коридордон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапка кайрылсак бул жакта бир спальный бөлмө, потолок гипсокартон. Батыш тараптан терезе орнотулган, дуалдар обой. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары бар, отопление бар үйдө тугандар. Паровой отопление. Андан кийин бул жакта бир бөлмө, потолок гипсокартон, дуалдар обой, батыштан түштүктөн терезелер орнотулуптур. Пол жыгачтан болгон пол. Жана бул жакта дагы бир бөлмө тугандар. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө. Андан ары бу жакта дагы бир бөлмө мынакей. Дуалдар обой, потолок гипсокартон, чыгыш тараптан терезе орнотулган, пол жыгачтан болгон пол. Эми кайра эле бул тамактануучу бөлмөгө чыгып, бул жерде бир эшик орнотулган. Ошол жакка кирсек, санузел жайгашкан тугандар мынакей. Ички тарабынан раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр. Бул жакта унитаз, суу средство менен жууйт, потолок пластик, дуалдар кафель. Пол деле кафель экен. Эми кайра эле бул жакка чыгып, оң тарапка кайрылсак тугандар, бу жакта мондай бир
бөлмө. Бул бөлмөнүн ылдый тарабында полн буякта подвал бар экен. Подвалга кирип кетчү ондай жерде ушул жерде жайгашкан тукумдар. Батыш тараптан терезелер орнотулуптур. Андан кийин ушул жерде оң тарапка кайрылсак, буякта бир мондай зал, потолок гипсокартон, дубалдар обой. Түндүк тараптан терезелер орнотулуп, паровой отоплениянын батареялары деле орнотулган. Природный газ, центральный канализация бар туугандар. Дагы бир эскерте кетейин. Эми короосуна чыгып, ал жактагы бош жерди көргөзөйүн туугандар. Ал жака кандайдыр бир бак же жер жемиш эксеңиздер болот. Мынакей. Үйдүн тышкы тарабындагы туалетке чейин буякта тротуар куюлган. Мынакей. Бул жакта бош жер, ал жакта жаш өрүк бактары, буякта навес, склад. Бул жагында кандайдыр жер жемиш эксеңиздер болот экен. Кошуналар менен болгон чек ара мондай тунике менен тосулган туугандар. А бул үйүбүздүн түндүк тарабы. Жердин аянты дагы жазып кетейин, 8,5 соток туугандар. Мына ушундай. Эми бул үйүбүздүн баасын айтайын туугандар. $70,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. $70,000 деле ошол бага сатабыз деген эмес. Бир аз арзандатуу болот деп айтты үй ээлери. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, арзандатуу болот туугандар. Анан достор менен группалар менен ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес менен коштошом, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.